бүгүнкү жыйындын катышуучулары, саламатсыздарбы? Урматтуу биздин Жогорку Кеңештин депутаттары Айбек Осмонов, Жапарович, Атазов Шайлабек, Карибекович, Алимжанов, Фархат Айбеков. Амирдин муниципалдык аймактык башкармага кош келиңиздер. Амансыздарбы, жакшы отурасыздарбы, тынчсыздарбы? Мен биринчиден ушул бүгүн сиздер менен жолугуп отурган абдан кубанычтамын. Жана ошондой эле бүгүнкү энелердин майрамы менен баардыгыңыздарды куттуктаймын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы учурда ошол биз элди кыдырып, чындыгында ошол бул жердин көйгөйлүү маселелерин биз жакшы билебиз. Буга чейин да айткансыздар. Шайлангандан кийин, баргандан кийин ушул чекесин ишти баштап, ошо айтып, колдон беришинче чечип жатабыз. Эми сиздер менен ошол жакындан сүйлөшүп, пикир алышып, сүйлөшөйүз деп келдик. Биринчиден ошол чоң рахмат айтамын. Өткөндө абдан жакшы колдоо бердиңиздер. Өтө жакшы колдоо болду шаар боюнча. Рахмат сиздерге. Эми бул эл өкүлү болгондон кийин, мен сиздерге айтып өткөндөй, Жогорку Кеңештин депутаты бул ушул мыйзамдарды жазып, жана ошолорду аткарып, көзөмөлдөйт, жана ошондой эле элдин үнүн жеткирип турат. Мен сиздерде ушул жерде көптөгөн маселелерди жазып алып кеткенмин шайлоо учурунда. Аларды ушул барган күндө баштап эле көтөрдүм. Менин ушул сөздү кыскартайын. Ал дагы биздин Атазов Шайлабек жана Бактияр ушу биздин депутатыбыз отурат. Атазов Шайлабекке Карибековичке берсек. Кыргызстан боюнча бүт дүйнөдө пенсиялерге бөлүнүп турган бир эле жолу бар да. Бардыгы. Биз мамлекеттик кызматкерлерди жана жеке ишкерлерди көбөйтүшүбүз керек. Бул соцфонддон келип түшкөн акчаны пенсияга кетет да. Эч кандай башка жактан окшо албайт. Ошон үчүн жумуш орун көп болсо, мисалы Европада бир пенсионерге 4-төн 5тен иштеген адамдын немеси бөлүнөт, төлөнгөн акчасы бөлүнөт. Ошондо аларды көбөйөт. Аны эч ким көтөрө албайт. Чындыгында айтканда бул мыйзам боюнча караганда эч ким көтөрө албайт. Себеби түшкөн ошол соцфонддон гана бөлүп берет да ал акчаны. Бир гана жолу жумуш орун көбөйтүшүбүз керек, айлыктарды көтөрүшүбүз керек. Ошондо гана биздин пенсиябыз көбөйөт. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө баардыгы ушундай системада. Себеби бул мыйзам. Hazır dolda düştü. Kim bu mekasını barıp tekşirmişti? Demek sır tekşirmişti. Kim они занимаются? Что они делают? Биз ар сессияда эле айтабыз. Баа боюнча, ошо азык түлүктүн баасы боюнча, жана ошону строй материалдардын баасы боюнча айтып келе жатабыз. Бул боюнча антimonopoliya иштеп жатабыз. Азыр жол боюнча сиз катышма бериңиз, келсин эртерээк. Кийинки маселе көтөрсөк анда, урматтуу туугандар. Кийинки суроолорго көтөрсөк. Бул жерде маршруттар боюнча жооп берип койсоңуз анда. Маршрутка кайсы көчөгө каттабай деп жатасыз? Рахмат. Мына көрдүңүздөр. Жетекчи өзү айтты. Жеринен Кудай кааласа каттап берем деп айтты. Кудай кааласа чечилди десек болот да. Чечебиз Кудай кааласа. 41-чи машиналар Кудай кааласа чечилди. Биз өзүбүз ак көзөмөлгө алып турабыз. Рахмат. Шаар кеңештин депутаттары отурат, сизде ушунун көзөмөлдөсү бар. Артынан түшүп карап, чындыгында биринчи, экинчи класста окуп аткан балдар ошол 2-3 километрге барышында кышында кыйын болот да. Ошону артынан түшүп сиздер чечип бериңиздер. Себеби шаар кеңештин депутаттары шаардын проблемасын чечебиз деп келгенсиңер. Мүмкүн болушунча күнү түнү иштеп болсо эми чечиңиздер. МЧС барбы? МЧС микрофон берип койгучу.
көзөмөлдөп дайындап койбой ошол жергиликтүү бийликке же болбосо өзүңүздүн кол алган ишиңизди дайындап койбой өзүңүз карап ушунун аягына чыгарып бериңиз. Жарайт, түшүндүм. Рахмат. Арып деген мырза отурат бул жерде, шаар кеңешинин депутаты. Ушу менен кат менен да кайрылып койсоңуз, сиз ошону карап чечип берсеңиз. Шаардык деңгээлде. Сиз бул чечип бериңиз. Кудай кааласа болсун, бирок эртерээк аракет кылмаса. Эң туура. Айбек Жапарович, мындайда бул частный шайлоо карыйышта иштеп кеткен биз Кудай кааласа тез келип жолугуп турабыз. Сиз жолугуңузда сөзсүз барып жолугуп кабар алыңыз. Кийинки сиз сиздердин келгениңиздерди убагы эле ишенич менен келдик, чоң үмүт менен. шаар кеңешинин депутаты, сиз жооп бериңиз ушун боюнча. Неге кабар албадыңар? Силерди шайлады, айтып атат. Шайлоо эле керекпиз деп атат. Не үчүн кабар албайсыңар? Не үчүн ошол айткан нерсесин кылбайсыздар? Силерден ушул буга чейин алган маалыматтарды биз жогорку кеңеште, жогорку түрмөдө айтып келдик. Эми бул боюнча дагы айтабыз, аркасынан иштейбиз. Ар бир жерде өзүнүн нормасы бар. Эгерде нормага туура келбеген болсо, ал болбош керек. Бул боюнча шаардык архитектурага берсек, жооп берип койсоңуз. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Туура көйгөйдү. Биздин элибизде сөз бар, аккан адам арыктын кадырын билбейбиз деп. Мына мен жанымда эки жагында турганда интересный депутаттар турат да. Бул киши алдында ген прокурор турабы, СМБ турабы, МВД турабы таасирленбестен түз президентке маселе көтөргөн бала Айбек Осмонов. Жаш. Бул жигит сүйлөйт дагы, силер депутаттарды пайдаланыңыздар. Рахмат, Шамил Халилович, сиз туура Серов районунан шайландыңыз, бирок кыргыз элинин депутатысыз. Ош шаары болобу, башка жак болобу, баардык кыргыз элинин депутатысыз. Баардык жерге келип, катышып, эл көйгөйүн чечип берсеңиз үмүттөбүз. Эми урматтуу туугандар, биз чындыгында адам баласы өзүн ойлосо бул оңой эле экен жашоо үчүн. Өзүн ойлосо бул мал деле жүрө берет экен да. Эртең менен талаага чыгып, курсант өнүгүп кетет экен. Ошон үчүн бизге Алла Таала малдан айырбалып акыл берген да. Каяктан келдик, эмне кылып жашашыбыз керек, каякка барабыз. Ошондуктан биз ушундай Алла Таала берген жаш барда, күч барда, акыл барда, мен да ушу элиме, жериме, диниме кызмат кылам деп башымды сайып койгом. Ошондуктан ар бир мүнөт убактымды ушу элимдин жакшы жашоосуна, болушуна убактымды коротуп иштейин деген максатта жүрөмүн. Келечекте баардыгын иш жүзүндө көргөзөбүз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушул элдин көйгөйүн ар дайым угуп, бийликке жеткирип, аткар бийлигине жеткирип, Кудай кааласа сиздер айткан бул жерде каттардын баардыгын мен өзүм алдым. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, номер 7 Ош шаарынан Осмоновду ар дайым чыгып турам. Шаарда ушул бир мандаттуулардан жалгыз ушул өзүм чыккам. Ошого байланыштуу шаардын кандай көйгөйлүү болбосун мен биринчи орунга коюп карайм. Рахмат баардыгыңыздарга. Азыр ушул жерге келген биздин мэрияда кээ бир службалардын жетекчилерине дагы рахмат айтабыз. Бүгүн дем алыш күнүнө карабай келип отурат. Чындыгында мындай жетекчилерди, башкаруучуларды биз чоңойтушубуз керек. Себеби чарчап калгандар бүгүн базар күндө келбей калды. Рахмат.